Адилхан Жантемир Бишкектеги кафелердин биринде кадимки кыргыз комузу менен дүйнөгө белгилүү музыкалык чыгармаларды чертип келет. Жаш музыканттын белгилүү чыгармаларды комузда чертип, комузду дүйнөгө таанытсам деген максаты бар. Кадыресе чертилип келе жаткан комузду заман талабына ылайыкташтырсак дейт музыкант. Мен болгону кыргыз көчүн гана чертем, же болбосо мен миң кыялды гана чертем, аны мен чертпейм деген гана бир мындай стереотип менен жүргөн музыканттар бар да. Биз аны айтат элек, андай кылган болбойт да. Азыр заман өнүгүп атат. Кыргыздын өзүбүздүн улуттук музыкабыз, нукура музыкабызды да чертиш керек, күйлөрдү. Анан ошо менен катар дүйнөлүк чыгармаларды да черте билсек, ошонун аркасынан элге кызыгуу болот. Комуз менен биз дүйнөлүк чыгармаларды чертип туруп, анан ой, ушул кыргыздын улуттук аспабы, ушул мына комуз, мына көргүлө деп анан биз элге жайылтуунун үстүндө жана сактап калуунун үстүндө иштеп атабыз десек болот. Эң эле кайраттуу мырзасың, душмандардын мизин кайрасың. Адилхан комуз черткенден сырткары ырдапта жүрөт. Ал ырлардын тематикасына олуттуу караш керек дейт. Өмүрү ат-эне жаратылыш тууралуу ырларды жаратып, уккан элге тарбиялык мааниси болсо деген аруу тилеги бар. Сүйдөн мас болуп, арбалып калдым, жан дүйнөм жабыркап калды депчи ырдай берет го. Анан эл ошону уга береткен да, ырчылар ошону кайра чыга берет, ошондой темадачы. Анан эл уга береткен, бирок жашоо өтүп кетип баратат го. Андан көрө хотя бы ушу кичинекей жашоодо эй, атаңды сыйла деген ырдырдап калалы деген максатым болуп атат да. Негизги ошол жаратылышты кой талкалаба, мусор таштаба деген сыяктуу, эми мындай оор айтканда ошондой тематикада чыгармаларды, эми алар резервде көп турат, алар буюрса жаздырабыз. Музыкант Баткендин өрүгү катуу болгондуктан үнү абдан жакшы чыгат. Ошондуктан дайыма өрүк комуз колдоном дейт. Ошондой эле ал комузду 3 гана устадан алат. Алар Орозубай Кенчебаев, Мирбек Манафбаев, Намазбек Оралиев. Алардыкы деген мындай комуз стандарт деп коет го, стандартка жооп берет. Могу грифтери, тепкенин жайгашышы, анан кайсы жагачтан жасалат, анан черткенде комуздун кандай жасалыш керек деген талабы бар да, ошо талапка жооп берсе бул стандарт концертный комуз деп коет. Анан концертный эмес комуздар, ал сувенирный, анан жана обучающий жөнөкөй комуздар да. Вот биздики эми Кудайга шүгүр ошол жакшы комуздар менен, ошо өрүк комуз менен чертип келатабыз. Комуз менен азыр дегенче фонограмма черткендер болот, бирок бул уят нерсе да. Бирок макул эми ырдаганды минтип, сөздөрүн минтип келтирип койсоң, комузду дагы уяты жоктук менен мынтип эле болбойт андайчы. Андай ар бир музыканттын өзүнүн ичинде чыгармачылыгы болуш керек да, идеясы болуш керек. Жандуу аткаруу, мен дайыма жандуу аткарам, же болбосо мен дайыма фальш аткарбайм, так аткарам деген закондорду карманып аракет кылсак, ошондо жыйынтыктар болот. Моореки искусство тармагы, анын ичинде музыка индустриясы дейли. Ошол музыка индустриясы ошол жакта иштеп аткан адамдарга талап коет. Сен ушул тармакка кирдиңби, анда сенин сүйлөгөнүң, баскан турганың дагы ошо искусствого дал келиш керек. Сенин кийингениң дагы дал келиш керек, сенин кылган ишмердигиң дагы дал келиш керек. Эгер дал келбейби, анда башка иш кыл, мисалы бухгалтер бол же инженер бол, ошондой. А биздин талап кийингенден баштап баскан турганга чейин талап ошондой. Ошол себептен биз талапка ылайык искусство адамы катары, бул маданиятты эл карап турат, ошондуктан ар бир музыкант өзүнүн стилин таап, стилдүү кийиниш керек.
Адилхан Жантемир комузду бир гана маанилүү иш-чараларда же концертте гана чертиш керек эмес дейт. Ал буга чейин улуттук мода көргөзмөсүндө атайын кийимдерге ылайыктап комуз черткен. Ондой дизайнер өзүнүн баягы кийимдери дайын да. Эми ошого жараша мен музыка чертип беришим керек болду. Анан ошого ар бир дизайнердин өзүнүн немесине, жанагындай стилине жараша өзүнүн чыгармаларды дайындап, анан ошолорду чертип бердик. Анан эл буюрса жакшы кабыл алды. Биз ошентип ошондой жерлерде, мисалы мода көргөзмөсүндө болобу, ачылыш болобу, жана фуршеттерде шылып бардык жакта кыргыздын улуттук аспабы комуз деп, комуз деген аспап мына ушул деп чертип, биз көбүрөөк чертип турсак, өзүбүздүн улуттук баалуулук катары биздин аспапка салым кошкон болобуз да. Асель Романкул кызы, Марал радиосу.